Саламатсыңар, урматтуу партнерлор, сиздер менен Асия жана биздин долбоор партнер профабирлик өз ишин улантууда. Биз сиздер менен азыр жаңы катталган консультанттын өздүк кабинетинде автоматтык төлөмдү жана кол менен төлөгөндү өз алдынча контролдогонду кантип өзгөртсө болот, ошону үйрөнмөкчүбүз. Ал үчүн сайтка киребиз. newfaberlic.com сайтына. Сайтка кирген соң өздүк кабинетке кирүү басабыз. Өздүк кабинетке кирген соң бул жакта өздүк кабинетке кирүү схемасын жазып, бул жака регистрациялык номериңизди жана паролуңузду тересиздер. Өздүк кабинетке кирген соң оң тарап жакта үстү жакта кишинин сүлөкөтү болот, же болбосо личный кабинет деген жазуу болот. Эгерде гаджет, планшеттер менен кире турган болсоңуздар, өздүк кабинетке киргенде личные данные деген раздел бар. Ошол жерди басасыздар. Ал жакта настройки деген бар. Ушул көрсөткүчтү басасыздар. Настройкиде бул жерде режим списания средств за неоплаченные невыданные заказы доступны к оплате дегенде, бул жакта көпчүлүк консультанттардыкы автоматтык деп турат. Автоматически сиз буну ручнойго өзгөртүп койсоңор. Буну эмне себептен жасаш керек? Көп консультанттардын заказдары өзү контролдобой счетундагы акчаларды компания буга чейинки эрте кеткен заказын төлөм калышы мүмкүн, толук ыктымал. Ошол себептен ручнойго өзгөртүп, төмөн жактагы сакталуу деген белгини басып койсуңар. Сохранить деп. Мына эмесе автоматтык оплата ручной оплатага өзгөрүлдү. Бардыгыңыздарга ийгилик кааламакчымын. Сиздер менен болду Асия. Ийгилик.